Мисалы кыргыз салт санаасы менен кыргыз да. Ошондуктан салтты дагы билүү абдан маанилүү. Алар достордун арасынан дагы эң деген кыйын жакшы досторго кирип кетет да. Тойго мен 500 кишини чакырам, мен тууган уругум баарын чакырам депчи. Баласы ага макул эмес, бирок ал төлөш керек болуп калат да. Силер аларга 1000 сом алып барсаңыз, силерге деле 1000 сом алып келиши мүмкүн. Анан сиз 5000 сом күтүп алсаңыз, сиз туура эмес болосуз да. Негизи эркектер көз каранды болбош керек. Аларды эркек колдойт же колдобойт, аны өзү чечет. Саламатсыңарбы? YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу мырзалар. Бүгүнкү темабыз салт жөнүндө болот. Бул психологиялык жактан эгер алсак, эркек өзүн бир коомго таандык боло алат да салт аркылуу. Мисалы кыргыз салт санаасы менен кыргыз да. Аксакалдар көбүрөөк мисалы жети ата, санжыра, өзүнүн балдарына каяктан келген жөнүндө айтып берүү аркылуу өзүнүн коомдук бир таандык экендигине, ошо кыргызга таандык экенин айтып бере алат да. Салттар азыр экиге бөлүнүп жатат. Жакшы, анан жаманы. Баарыңар билгендей эле. Жакшы салттардын бири бул тойлор, жаман жагы ошол акча чыгаруу тойгочу. Экөө бири-бирине карама каршы, бирок экөө тең керек сыяктуу көрүнөт да. Анткени чыгашасы жок, киреше болбойт. Ошондуктан чыгаша керек деп кредитке аша чаап кеткендер көп да. Карыздап кеткендер көп. Элдин көзүнчө балким 3 эле күн уят болосуңар. Балким тоюңар кичине кымбат эмес болсочу. Бирок 3 жыл кредит төлөбөйсүңөр да. Ошондуктан ошол 3 жыл же 3 күн дегенди ойлонсоңуз болот да. Эл эмне дейт деген салт аркылуучу. Эл эмне дейт, мен кимди кымбат эме кылган жокмун, кийип кийгизген жокмун, алтын чачкан жокмун, акча аябай көп кеткен жок деп өзүңөрдү жемелеп атсаңар, бул силер башка бирөөнүн көз карашына эркек катары көз карандысыңар да. Негизи эркектер көз каранды болбош керек. Эгер бирөөнүн сөзү силерге өйдө болуп атса, анда силердин өзүңөрдүн самооценкаңар туура эмес болуп калат да. То есть эл эмне дейт дегенде сизге иштебеш керек. Эркек үчүн салт эмне үчүн керек? Мисалы жана айтып кеткендей, биздин ата бабаларыбыз жети атаны айтуу, санжыраларды айтуу, каяктан келгенибиз, кайсыл элден чыкканыбыз, тектүү жерби, тег эмес жерби, ошо териштирүү, өзүбүзгө мисалы магазинге киребизби, машинаңды отобузбу, мындай эркектердин биринчи эле суроосу кайсыл жердесиң, кайсыл уруудасың. Бул дагы салттын бири, бизге көмөк берчү жагы да. Тууган турбайбызбы, биз арзандатып бер, жакшылап жасап бер, тойдо жолугушабыз деп бири-бирибизге тааныш издөө да. Бул салтты биз колдонобуз да өзүбүздүн жумушубузга, чарбабызды жүргүзгөнгө, балким дос табууга да. Кээ учурда бул салтты аткаруу аркылуу, мисалы ашар. Биз жакшы достор табабыз да, ашарга достор чакырабыз, туугандарды баарын чакырабыз. Ким келип сизге үйүңүздүн фундаментине жардам берсе, аларды биз абдан сыйлайбыз да. Алар достордун арасынан дагы эң деген кыйын жакшы досторго кирип кетет да. Бул ашар салты эркектерге значит жардам берет, жакшы дос тандаганга. Эгер силерге досуңар келбесе, ашар кыйын учурда келе албаса, жакшы учурда деле кереги жок ал достордунчу.
Ошондуктан бул сиз үчүн бул кандайдыр бир салт жакшы роль өнөп берет да, ашарды кандай колдонсоңуз болот. Эркектин ролу кризис учурунда көп учурда биз мындай кыргыздарда багыт издейбиз да. Коомдо, үй бүлөдө, жумушта биз багыт издейбиз. Туура чечим кантип кабыл алабыз депчи. Кризиске көп түшөбүз да. Ошол кризиске көп түшүп атканда бизге салт кандай жардам берет? Бизге багыт берет да. Мисалы, кел анда бол салтты кылайын, мисалы туш отоюн берейин, баламды сүннөткө отургузайын, элдерди чогултайын. Бул ошол бир салтты аткаруу аркылуу биз өзүбүздүн коомдогу местабызды таба баштайбыз да, өзүбүздүн ордубузду таба баштайбыз. Бул абдан мисалы кризистен чыгып кеткенге жакшы жардам берет да. Жалгыз эле отура бербестен мен бир чоң бир коомдун, жамааттын бир бөлүгү экенмин деген. Кээде стресске түшүп кетебиз. Мисалы эмоцияга көп алып, акча төлөй албай же өлүм житимдерде мисалычы сөөгү коюу аземи болуп атканда деле сөөгү ээси деген бар. Ошол жерден эмне кылабыз азыр, ким сөөгүктү тейлейт, ким карайт, ким көр казат, ким молдо чакырып келет, мунун баарын тең тейлеген адам керек болот. Баягы ошол салтты аткарып атканда эми эркектер ошонун баарын билбесек, биз аякта конок болуп эле калабыз да. Эми кыргыздын бир макалы бар. Үй ээси начар болсо коногу тейлейт дегендейчи, то есть кудасы тейлейт дегендей кээде бар. То есть эгер силердин салтты жакшы билбегениңерден башка билген кишини сурасаңар, балким ал чоочун киши да силер үчүнчү, бирок силердин үй бүлөңөрдү тейлеп калышы мүмкүн. Ошондуктан салтты дагы билүү абдан маанилүү. Эркек үчүн мисалы сөөгүктү мисалы жууп, тазалап, аны кантип коюш керек, каяка коюш керек, анын баарын билип алуу силерге балдарыңарга үйрөткөн бул дагы бир жакшы салт да. Бул балким диний да салт болушу мүмкүн, бирок кыргыз үчүн бул өзүңөрдүн балдарыңарга болгон мурас. То есть силер мени каяка коесуң, могу тоонун башына коесуңбу деп сүйлөшкөнгө, балдарыңар менен могу малды соесуңбу же сойбой эле кой. Бул салттарды отмена кылчу дагы эркек да. Салтты мындай кыргызча алып келсек, эгер ал кыргыздан башка элдерге да таандык болсо, ал дин да. Ал деген бул диний ишмердүүлүк да. Бирок кыргызга эле таандык болсо, ал салт. Ал эми сиздин үй бүлөңүзгө эле таандык болсо, бул адат. Адат болуп эсептелет. Бул салттын башы да адат. Мисалы эртең менен туруп зарядка жасап, тамактан мурун бири чуркап келип, бул жакшы адаттардын бири да. Бул да балким салт болушу мүмкүн, бирок үй бүлөнүн ичинде эле да. Сиздин балдарыңыз ошону көрүп, жакшы жактарын ала алат да. Эгер силер адатыңар бар болсо, баарын кечинде кучактап өп, ар бирөөнүн балаңарды жыттап, аларга сүйүү көргөзө алсаңар, бул жакшы адат болсо, ал дагы салт болчу нерсе да. Өзүңөрдүн балдарыңарга, урпактарыңарга бата берүү. Салттын жаман жагы жок, мындай жөнөкөй акча кетпеген жактардачы. Бул только жакшы жактары. Эгер силердин үй бүлөңөрдү бекемдеп атса, силерде коомдогу өзүнүн ордуңузду бекемдеп атса, бул салт жакшы. Ал эми силерди чөнтөгүңөрдү тешип атса, сиз аялдардын бир соревнованиясы деп коет мындай, ким көп неме кылды, ким жакшы чыгарды дегендей бир талаш тартыш, бир таймаш сыяктуу болуп атса, анда андай салттарды силер чийип койсоңор болот. Эгер аялдар мисалы алтын күмчөш чачты же чачкан жок деген сыяктуу бир мындай бир кызыктай болгон салттар бар болушу мүмкүн. Аларды эркек колдойт же колдобойт, аны өзү чечет. Ар бир үй бүлөдө эркек салтты чечет. Кээ бир салттарды отмена кылып коет. Мисалы Москвада көп жүргөн кыргыздар көп кыргыздардын салттарынан колдонбогондорду биз аны кылбайбыз деп эле коет да. Бизге керек эмес деп деле чийип коет. Анткени алардын жашоосунда ал салттар жардам берген жок. Бирөөлөр менен эрегишүү. Андыктан силер өзүңүз чечесиз да. Кайсыл салтты сиз үй бүлөңүзгө таандык кылсаңыз болот. Жалгыздык
жалгыздыктан ушул сактап калчу дагы салт да. Бул силер чоң топтун мүчөсү болгондуктан, өзүңөрдүн айылыңардын жамааты, өзүңөрдүн урууңардын мүчөсү болгондуктан силерди ал топ сизди издеп турат. Ай, кимдин баласы, Нурландын баласы, ай, каяктасың, кел. Жакшылык болсо да, жамандык болсо да силерди издейт. Ай, айттыргыла, угузгула депчи силерди мүчөгө тартып турат да. Бул общинный строй болгондуктан бул салт аркылуу биз кыргыз боло алабыз да. Мындай жөнөкөй салттар бизди башка элдерден бөлөт. Анткени ал аркылуу биз мактана алабыз. Бизде жакшы салт бар, мисалы чоң атабыздын, мисалы ата окуялары дегендейчи. Мисалы чоң аталарыбыздын бир өмүр таржымалдарын угуп, кайсыл жерге барганын, согушка кандай келгенин, ошолордун баарын угуп, окуяларды айтып берүү бул жакшы салт болгон да. Азыр чоң аталардын окуялары жок. Кыргызстарда мисалы бул салт азайып атат да. Чоң аталардын, чоң элдердин окуялары азайып кетти. Кайсыл уруудан ким чыккан дегендерди айтып бергендер азайып кетти. Баягы катыштардын үзүлгөнү да көбөйүп кетти анын үстүнөн. Неберелер деле чоң аталарынан бир окуя күткөнгө шашпайт. Издебейт да. Телефондон балким окуяны карап коет, бирок аксакалдын статусу бир жагынан кетип атат да. Неберелерине ата болуу. Мисалы соттор. Кээ бир аксакалдардын соттору бар. Муну мындай аксакалдардын соту дегенде мурун кичине башкачараак мааниде болчу, азыр такыр башка маани. Азыр мындай атайын шайланган, айылда көрүнүктүү адамдарды аксакалдын сотуна коюшат. Алар милицияга жеткирбегенге аракет кылган эле сот болуп калган да. То есть айылда бир жаңжал болуп атса, мисалы аял күйөөсү урушуп атса, же дайыр уруулар жер талашып атса, биринчи аксакалдар соту чечип, ай, муну бергиле, төлөгүлө деп аксакалдар чечип берет. Анан ал ошол сот сыяктуу болуп калган да. Баягы милицияга бири-бирин ташыбай, бир тууган болгондон кийин, бир айылдын тургундары болгондон кийин бири-бирине мындай кандайдыр бир салакасы тийип калбаш үчүн дагы эле бет көрүшөбүз. Ошондуктан көз көрүшүп жашагандан кийин бир айылдын адамдары бир аксакалдын сотуна макул бололу дегендей сот болуп калган да. Негизи аксакалдардын соту көбүрөөк учурда жамандык үчүн эле эмес, жакшылык учурунда да болгон да. То есть тойду каяка өткөрөлү депчи аксакалдардан сурап, жакшы бир мааракени кандай кылалы аксакалдардан сурап, биз деген бата алат элек деп силерден бата аксакалдардан сурап, бул аксакалдардын ролун көтөрүш керек да кыргыз элиндечи. Бизде бул элдерге туура эмес үйрөткөндөр да көп болуп атат. Ошондуктан биз азыр тандап калды элдерчи өзүлөрүнүн ким экендигин билиш үчүн. Салт жөнүндө айта кетсек, заманбап салттар жөнүндө. Балким бул телефонду аз кармаган заманбап салт болуп калды. Телефон менен аксакалдар да отурат. Телеграмма аркылуу мындай сүйлөшүп, балким ошондой зум встреча кылыш керек да. Заманбап салт катарычы. Туугандардын балким чоң видео звоногу да 8 киши, 10 киши тууган күндөр менен баары чогулушуп, аны дагы мындай жаман жака жоруй бербей, телефонун кармап атасыңар дебей, бирок баарына тең видео звонок кылуучу. Общий, групповой звонок кылуу. Мисалы дагы бир биздин каржы боюнча мисалы салттарыбызчы. Сүйүнчү берүү. То есть бул сүйүнчү берүү бул мамлекет эле бериш керек эмес. Сүйүнчүнү биздин аталарыбыз беришибиз керек да. Эркек мырзалар бериш керек сүйүнчүнүчү. Көрүндүктүү. Бул балким 1000 деген сом эмес, даже 50 сомбу, 20 сом болсо дагы бул акысы да. Жакшы сөздүн кунун төлөп бериш керек да. Сиз деген ошол акчаны берип жатканда, ошол 50 сом, 100 сомбу, 1000 сомбу колуңардан келишинче берип жатканда, сүйүнчүнүн акысын төлөп атканда, ал жакшылыкты сатып алып атасыңар да. Жакшылыкты өзүңөргө бекитип атасыңар. Бизге да жуксун депчи. Сүйүнчү мен машина алдым десең, ооба болуптур, болсун эле эмес, акчасын берген. Сүйүнчүңө бир кой деп мурун баягы койлор көптөр берген да, бирок эми мындай деле беришкен. Сүйүнчүсүнө единица деле салып берсеңер болсо дагы, бул Кудайдын кулагы сүйүнсүн, мен дагы сен кубанычыңа ортоктошмун деп кубанычын тең бөлүү да.
көрүндүк берүү, бул салттар мисалы азыр бизде мындай азайып кетти эмнегедир. Бирок бул салттарыбыз эң жакшы салттарыбыздын бири да. Жекшемби күнкү салттар мисалы выходной болгондо, мисалы башка элдерде ар кандай салттар бар. Бизде жекшемби күнү болсо кир жуумай деген салт бар да. Же азыр эми стиралка болуп, азыр эмне кыларын билбей калды, баары аларча тияка бияка чыгып атышат. Бирок бизде дагы бир жакшы салттардын бири жекшемби күндү, эс алуу күндү чогуу үй бүлө менен өткөрүү. Бул салттардын абдан керектүүсү, балким чогуу тамак жасайсыңарбы, чогуу бир бассейнге барасыңар, бул күн дагы силер үчүн ыйык күн да. Анткени эч ким иштебейт. Бул күнү силердин үй бүлөңөргө мырза катары, ата катары бул жакшы салттарды киргизсеңер болот да, жакшы адаттарды. Мүмкүн болушунча силер ал салттарга мындай карашыңыз керек. Бул обязательно эмес, бирок мындай положительный эффектти көбөйтүү үчүн. Эгер ошондой эффектти көбөйткөн салттар болсо, анда силерге керек да. Андай салттарды дагы силер көбөйтүшүңөр керек да. Силер өзүңөр ойлонуп, ошо бата алуу үчүн, бата берүү үчүн болгон салттарды колдошуңуз керек. Бирок карызга батыруу, ушул дайыма мындай туура эмес нерсеге ичтардык кылган салттар бар. Ал салттарды жоготуш керек биздин жашообуздачы. Бирөөнүн сөзүнө көз каранды болгон салттарды, эл эмне дейт деген салттарды жоготуш керек да. Чийишибиз керек. Ал чийүү бул эркектин гана колунан келет. Аялдар аны чий албайт. Анткени алар дайыма көз каранды. Аялдар күйөөсүнө көз каранды, ата энесине көз каранды. А эркектер гана чий алат да кээ бир туура эмес салттарды. Эгер бүгүнкү күндө силер өзгөрүүнү кааласаңыз, анда сиз туура сизге бата алып келчү салттарды колдосоңуз болот. Биздин жакшы салттардын бири ошол жекшемби күнү биз бир жерге чыкканга сөзсүз балдарды алып эч жакка барбайбыз, конокко барбайбыз дегендей кылыбыз келет. Бирок күндүз конокко все равно барбайбыз, кечинде барабыз. Ошондуктан күндүз балдар менен бир салттуу бир эс алуу. Тамак ичүүбүз бар, обед сөзсүз. Анткени кечинде ким чакырат билбей калабыз, бирок обедти балдар менен түштө барып, бир жерге барып, бирдемке алып берип балдарга чогуу отуруп, ар бирөөнөн сураган салтым бар да, кандайсың депчи. Жекше жума күнү дагы кечинде отуруп, выходной башталып электе ушул эс алуу күндөрдү кандай өткөргүңөр келет деп алардан дагы муктаждыктарын суроо салтым бар. Алар менен чогуу бата берип, алардын жумушуна, балдарга. Мен өзүм балдарыма мындай алар сактап калчу салт бергим келет да. Эми эркектер чын эле салтты жаратат. Ата катары роль бул биздин гана жоопкерчилигибиз да. Башка бирөөлөр бизге, балдарыбызга ата боло албайт. Ошондуктан сен ата болбосоң, сен телефонуң ата болот, же аялың ата болот айла жоктон. Ошондуктан биздин ата катары ролубуз ушул балдарыбызга туура жолду көргөзүү. Аларга үй бүлө катары, үй бүлөнүн мындай кемчиликтерин эмес, жакшы жактарын көргөзүү да. Кандайдыр бир силердин планыңар ишке ашуу үчүн силер ошол салтты колдонсоңор болот да. Биздин мындай салтыбыз бар. Мамабыз балким суббота күнү тамак жасабайт. Суббота күнү биз кафеге барабыз чогуу дегендейчи. Же балким биринчи күнү балким атабыздан куурдак болот дегендей. Балким биринчи күнү балким сиз куурдак жасап, эт салып, силердин бир салтыңар жакшы. Бул өзүңөрдүн балдарыңарга үйрөтүп, этти кантип бышырат, ошонун баарын өзүңөр көргөзсөңөр, бул да силерге жакшы салт да. Улуу балаңызга ата катары ошол санжыраны үйрөтүү. Мен санжыраны алып распечатка кылып, азыр сатып атышпайбы, сааттарга ата энебиз, жети атабызды жазып, ошолорду илип сурайм да. То есть жети атаң ким, атаң атасы ким деп. Бул дагы алар үчүн, мисалы, мен эмне сурап атсам, башка бирөөлөр да сурашы мүмкүн. Ошон үчүн мен өзүм балдарыма биринчи сураганга аракет кылам. Бул дагы салт мен үчүн, жети атаңды айтып берчи деп. Силерге дагы бул жакшы салттардын бири бул өзүңөрдүн үй бүлөлүк адаттарыңар да. Элден келген эмес, үйдөн чыккан салттар. Өзүңөр ойлоп тапкан. Ошондуктан балким
бул көбүрөөк силерге жакын болот да. Бизде дагы ошол дагы бир салт бар болчу, көлдөн көлгө барып бир түнөмөй да, көлдүн жээгинечи боз үйгө. Бул дагы жакшы салттардын бири болчу. Ошол дагы быйыл улантабыз. Эгер силерге өзүңөргө жакса, боз үйгө жатып, чын эле кыргыздар кандай жаткан, атка минип, бул дагы жакшы салттардын бири да, өзүбүздүн кыргыз экенибизди баягы сактап калуу. Ата энелер менен жаштардын кагылышышы салт аркылуу кагылышат да. Ата энелер жактан айткан жакшы нерсе болсо да балдар үчүн терс кабыл алынат да. Анткени мисалы тойго мен 500 кишини чакырам, мен тууган уругум баарын чакырам депчи. Баласы ага макул эмес, бирок ал төлөш керек болуп калат да. Ошондуктан балдары ал финансылык жактан оор болоорун билип, алар качкысы келет да. Ошондуктан жаштардын тоюн өзүнчө кылыш керек. Алардын өзүнүн күчү жеткенде чоңдор, ата энелер балдарына жүк кылбай өзүлөрүнүн катышынан чогулталчусун санап туруп өткөрүш керек деп ойлойм да. Эгер мисалы той болуп аткан болсо, 500 кишини чакырам десеңиз, ошол 500 кишинин ар бирөөнө чалып, канча сом алып келесиң деп ачык сураш керек да. Силердин катышыңарды санап, мисалы 10 киши келсе, ону канчадан алып келет, тиги айылдан бул канча алып келет, ошонун баарын силер өзүңөр канча алып бардыңар, ошол суроого да жооп беришиңиз керек да. Силер аларга 1000 сом алып барсаңар, силерге деле 1000 сом алып келиши мүмкүн. Анан сиз 5000 сом күтүп алсаңыз, сиз туура эмес болосуз да. Балким сиздин чыгашаңыз жабылбай калат. Ошондуктан тойду да санаш керек. Анан балдарды кыйнап 500 кишини чакыртып, баардыгына төлөтүп, анан 3 жылга карызга мойнуна илип койгондон көрө 3 күн уят болгон жакшы да. Бир күн, экинчи күн уятпай болосуз, үчүнчү күн унутулуп калат. Жаштар болсо ата энесинин баягы катышы бар, алар мурун тойлорго алып барган, ошону да эске алыш керек. Алар деле кайра ошол катышынан чогултуп алгысы келет өзүнүн сепкен акчаларынчы. Ошондуктан ата энесинин тоюн макул силер өзүңөр өткөргүлө, акчасын дагы өзүңөр чогултуп, өзүңөр төлөгүлө деш керек да. Ата эне менен балдар өзлөрүнүн көз караштарын, өзүнүн немелерин бөлүш керек да, каражатынчы. Өзүңөрдүн досторуңарды чакырсаңар, өзүнчө күнгө чакыргыла да. Анткени ал дагы туура эмес болуп калат. Ата энелер ойногусу келбей эле, секиргиси келбей эле, алар каалоо тилек айтып отургусу келет, өзүлөрү ырдап. Жаштар болсо бийлегиси келет, секиргиси келет. Анан эки жаштар менен ата энелердин тою бир болгондо эч кимге кызыксыз да. Ресторанда отурганда баары эле дүңкүлдөп бийлешет, сөз айтат, тигилерге жакпайт, тигилер бийлейт, тигилерге жакпайт. Алардын заманына жараша өзүнчө башка күн өткөрүш керек деп ойлойм. Улуулар өзүнчө башка күнү кыргыздар өткөргөндөй эле боз үйгө чакан группалар менен өткөрүш керек деп ойлойм да. Бул эң туура болот эгер силер үйүңөргө чакырсаңар. Анткени ресторан бул көбүрөөк силерди финансылык минуска киргизет деп ойлойм да. Бирок эгер боз үйгө өткөрсөңөр, үйүңүзгө өткөрсөңүз, бул сиздердин үйүңөргө кут алып келет да. Анан балдарыңар деле каршы болбойт да ал учурда. Кийит кийгизүү деле ошол той учурунда көп каражатты кетирген бир маараке. Жаштар үчүн анын мааниси деле жок да. Балким алар акчаны лучше жетимдерге берип койгон жеңилирээк да, чем кудаларга мындай кийбеген көйнөктү бергенден көрөчү. Лучше кийиликтүү көйнөк берем десе, анда жакшы көргөн досуна эле берсе жакшы дейм да. Бул салтты биз чечпейбиз, салт өзүнүн ар бир, бизде 7 область болсо, 7 областтын 7 дубандын ар кайсынын өзүнүн салты бар да. Бирибизге окшобойт. Ошондуктан ар бир дубан өзү чечиш керек деп ойлойм да. Кандай салт кылыш керек, кайсы салтты кылбаш керек. Бирок эркек катары ар бир эркек чечиш керек, өзүнүн үй бүлөсүнө кайсы салт керек. Балким бул салт сизге кереги жок болсо, сиз аны чийип койгонго толук укугуңуз бар. Салттын жакшы жактарын сиз өзүңүздүн үй бүлөңүзгө колдонуңуз, өзүңүз ойлоп табыңыз. Эгер салттарды өзгөрткүңөр келсе, кайсынысын өзгөртөт элеңер болгон болсо, силер ошол жана айтып кеткендей эле, силердин үй бүлөңөргө жакшы нерсе алып келип жатса,
бириңдик алып келип атса, бата алып келип атса, мисалы тушоо кесип атсаңар кошунаңар келип бата берип атат, бешик той берип атсаңыз ага да келип бешиңерди майлап берип атат. Бул жакшы салттар да, сүйүнчү берүү, көрүндүк берүү, бул силердин үй бүлөңөргө бата алып келчү салттар. Ал эми терс жактарын алып келип аткан салттарды аларды өзүңөр эле чийип койсоңор болот да. Балким сизге кереги жок салттар бар да. Ошону өзүңөр ойлонушуңуз керек. Кыргыздын салттары көп да. Анан такыр эле баары жаман эмес, алар балким бир убакта абдан керек болгон салттар. Бирок заман өзгөргөн сайын биздин муктаждыктарыбыз да башкачараак. Ошондуктан силер өзүңөр ойлонуңуз, кайсы салтты сиз калтырышыңыз керек да. Сөзсүз кайсы салтты баягы кереги жок десеңер, аларды силер эле чечесиңер, эркек эле чечет. Биз андай кылбайбыз деп койсоңуз, андай кылынбайт да. Бир окуяны айтып берейин. Ысык көлдөн тойго чүйгө барат экен, где-то 150 жыл мурун дейт да. Ошол көлдөн барганда чүйлүктөр 5 бармак басып берген экен. 5 бармакта камыр кошуптур да, чүйлүктөр. Анан көлдүктөр 5 бармакта камыр бар экен, сонун экен деп жесе, 5 чоң атасы көлдөн барган. Жо, рахмат, биз мындай эле, биздин эле 5 бармак жасап бересиңерби, камыры жок эле кылып деп. Камыры жок 5 бармак жасап анан жеп кеткен экен да. Анан үйдөн той бүтүп, тойдон чыгып үйгө баратканда балдары атасына келип нааразычылыгын айтат экен. Ата, эмнеге силер деме 5 бармагын жебей койдуңуз? Сонун эле болуптур го, 5 бармак камыры менен аябай сонун экен го десе. Мейли мен жейин, бирок силер аларды тозосуңар да. Анан чүйлүктөр келип 5 бармакты камыры менен бер десе, силер кантип бересиңер? Силер көлдүн эле 5 бармакты эт менен эле тартасыңар деп, алгандын бергени бар деп жооп берген экен да. Ошондуктан бул салтты дагы көл менен немеси бизди үйрөтөт да. Биз кандай тоза алсак, ошондой тоза алалы да. Башка бирөөгө мындай көз каранды болбойлу. Башка бирөөнүн салтыначы. Биз өзүбүздүн салтыбыз менен тозуп коебуз. Балким Япондон алабызбы, Филиппинден алабызбы, же кайсы жерден алабыз. Алардын салты менен тозбойбуз да. Биз Кыргыздын өзүбүздүн салтыбыз менен тозобуз. Ошондой эле Нарындан алабызбы, Таластан алабызбы, алардын салты менен жооп бербешибиз керек. Биз өзүбүздүн төрөлгөн үйүбүздөгү шартыбыз менен эле жооп берсек болот да. Ушул менен биздин салт тууралуу темабыз аяктады. Астына кайсыл салт сизге кереги жок, ошону жазып коесуңар. Кайсыл салт силерге өзгөчө бир туура эмес, терс жагын алып келди. Ошону чийип койсоңуз болот да. Же жазып койсоңуз болот. Балким кааласаңыз кайсыл салт силерге жакты, кайсыл салтты силер кошкуңар келет, наоборот. Ушу менен биздин саатыбыз бүттү. Дагы бир жолугушканча эмкиде сак болуңуздар.